Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин сөздүн ачыгын айтканда мамлекетти мамлекет кылып, элди эл кылып кармап турган кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин түркүктөрү эч кимдин колун каратпай, эч кимден мындай бир садака суратпай, ата энеңиздерди, тууган уруктарды, үй бүлө бала чакаларды багып аткан сиздерге мен терең таазим кылуу менен салам айтам. Биринчиден, экинчиден дагы бир жолу ушул сиздер менен жолугушуп тургандан чындыгын айтканда аябай мындай бир баймын дагы, бактылуумун дагы. Себеби азыр Рахман аке айткандай, кээ бир жерлерге ушундай бир жыйындарды өткөрөлү деп той тамаша кылып чакырса келбей аткан биздин азаматтар, сиздер өзүңүздөр демилге көтөрүп, мен окуп калып атам кээ бир жерлерден, мына ошол 3 сынчы деп айтыпсыздар, 3 суперлер деп айтыпсыздар, бирөө сатиранын мыктысы, бирөө сахнанын мыктысы, бирөө саясаттын мыктысы, мына ошол 3 киши келип биз менен жолугушуп, өткөн кеткен Кыргызстанда болуп аткан окуялар боюнча түздөн түз ачык пикириңиздерди билдирип кетсеңиздер деген сөз менен кайрылуу жасаган экенсиздер. Тагдырга мындай бир насипке жараша биз алдыңыздарга келип турабыз. Бир гана жери ушул Элмирбек иним Иманалиев ушул эрте менен мындайраак эмне чыгып, каттуу суук өткөрүп алганбы? Мен азыр бир жарым сааттай жанында болуп карап отурдум, мындай бир ысытмасы чыгып башка болуп аткандан, бүгүн болбосо да келечекте сен кыргыз элине аябай керексиң. Сенин ден соолугуң, сенин үнүң, сенин акылың, сенин комузуң бизге керек дегендей кылып, мен барып сенин атыңдан кечирим сурап коем. Бирок сен калып эле калганың дурусураак деп мен азыр ошол жатаканада таштап келдим. Мына ошол кечээ дагы бир чоң иштерде болгон экен. Асан Керимбаевдин 70 жылдығын белгілеу боюнча ошол уюштуруу комитетине кирген экен. Кечирээк ушундай болуп калганбы, бираз сыркоолоп калыптыр. Кудай ден соолук берсин, жакшылык болсун. Кийинкиде дагы бир маңдайыңыздарга келип жолугушуп, чер жазышып кеткенге дагы бир жараткан насип эткен болсун ушул күндөрдө. Рахман аке болсо эми бул Москва, Сургут, Түмен, Хабаровск, Владивосток деген бу киши сабайга караганда ошол жактарга тезирээк барып жүрөт сиздер. Сатира жаатында бу киши эл арасында, саясат жаатында биз эл арасында, анан жана өзү айткандай, биз баарыбыз өз сахнабызда өз арабабызды тартпай, мындай бир биригип алып, кошулуп чогуу, ушул көчтү, ушул жүктү көтөрсөк, тартсак кандай болот деген бир ой менен мен ушу кишиге мындай бир акыл салдым, маслихат кылып, себеп жана өзү айтпадыбы, туруктуулук деген эмне деп? Туруктуулук. Туруктуулук деген бул бүгүнкү күндөгү эң кымбат нерсе болуп калды. Карыз алган кишиң дагы туруктуу болсо, өзүңдүн рахатыңда ошону убагында кайтарып берсечи. Биздин жарымыбыз карызыбызды берип алып, карызды ала албай кууп жүргөнүбүз көбүрөөк да. Карыз эмес, кыргыз жок бүгүнкү күндө. Бирок айткан, алган карызын өз убагында кайтарып бериш деген, бул деген жомок болуп калды. Биздин кыргыз бийлиги таза дегендей эле көрүнүш болуп калды да. Ошондуктан ушул ариет намысты бийик коюп, бардык нерседен сөз улуу, убада улуу деген түшүнүктөрдү көтөрүп жүргөн азаматтардын баарыбыздын бирге турган мезгилибиз келди. Мындан ары карай же мамлекеттүүлүк калат, же мамлекеттүүлүк мен нечен жылдан бери айтып келаткан, Кудай сактасын, кагаз жүзүндө гана калды. Жигиттер, мындай кирип алсаңыздар, бираз кирип алыңыздар, сыртта да аябай көп кишилер калып калды. Сураныч. Кийинкиде мындай чоңураак жерди алат окшойбуз, буюрса. Арабыз ушундай болуп толуп турсун, эч качан азайбасын. Сырттан келген азаматтарыбыз бар экен, ана Питерден келгендер бар экен, Казандан келгендер бар экен, жакын ортодон келгендер бар экен. Бул деген абдан жакшы көрүнүш. Эмнеге?
Себеп бул үмүт отун жандыра турган бир көрүнүш. Мен сиздерге ошол аракетиңиздер үчүн Бишкекте боломбу, Нарында боломбу, Көлдө боломбу, Оштобу, Баткендеби кайсыл жерде сүйлөп берсем, мен биринчи кезекте сиздерге таазим этүү менен баштайм сөзүмдү. Келип Кыргызстанды өзгөртө турган күч, Кыргызстанды алга сүрөй турган күч, эч кандай бир убактылуу нерселерге, кызыкчылыктарга берилбеген күч, тилекке каршы мына сыртта жүрөбүз. Тилекке каршы сыртта жүрөбүз. Мына сиздер сыртка жүргөндүн кесепетинен кээ бир жерлерде чыр чатактарды чыгарып аткандар дагы бул жөн эле мындай бир жерден чыгып аткан жери жок. Бул жерде чоң геостратегиялык чоң саясат жүрүп атат. Тилекке каршы ошол саясатты ойноп аткандар биздеки бийликте отурган бираз мен айтып коет элем башта. Кемчонтойду. Азыр Кемчонтойдон да өтүп кетишти. Биринин сөзүн бири түшүнбөстүгүнө мен айтышымдын кереги жок болуп калды. Рахман агайдын сахнадан айтышынын кереги жок болуп калды. Турмуш өзү далилдеп, өзү көрсөтүп, баарын кимдин ким экенин күздү катары көрсөтүп койду. Аны сиздер көрүп атасыздар. Биз өткөндө жыйын өткөргөнүбүздө ушул жерден суроо бердиңиздер эле. Мен макул эмесмин деген кыймылды түзгөндө, бул кыймыл эмне кылат? Эмненин үстүнөн иштейт деген суроолор болгон. Биз айттык, мен макул эмесмин деген кыймыл Кыргызстандагы башаламандыктарга макул эместик. Кыргызстандын байлыктары башка мамлекеттерге кетип бараткандыгына макул эместик. Кыргызстандын тепсе темир үзөр жигиттери, ооз чебер кыздары башка мамлекетке кетип бараткандыгына макул эмеспиз. Кыргызстанда мыйзам иштебей, акча, күч, кара күч иштеп калганына макул эмеспиз. Биз инсанбыз, биз кишибиз, биздин укугубуз бар деп, ошонун уландысы катарында менин укугум бар деген кыймыл түзүлгөн эле. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен, сыймыкталуу менен бир нерсени жарыялап койгум келет. Ошондо көптөгөн биздин ишеничибизди өчүрүп койгон бийликтин кесепетинен жакшы нерселерге да ишенбей калдык эле. Ушундан бир жыйынтык чыгабы деген суроолорду көп бергенсиздер. Мен ошонун жыйынтыгын сиздерге жарыялап коюуну, ушул жерден дал Москвага келип жарыялап коюуну эң бир ыңгайлуу учур деп эсептеп атам. Биринчиси, мына Тышкы иштер министрлиги тарабынан биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын укугум бар кыймылынын, мен макул эмесмин деген кыймылынын расмий түрдө кайрылгандыгынын натыйжасында төмөндөгүдөй жооп келип атат бизге. Караңыздар, Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамына ылайык Тышкы иштер министрлиги жана чет өлкөлүк мекемелер туруктуу негизде чет мамлекеттерде жүргөн жана эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн жарандарыбыздын биометрикалык маалыматтарын чогултууга багытталган тийиштүү иштерди жүргүзүүдө дейт. Иш жүрүп атыптыр. Иш жүрүп баштаптыр. Демек, мындан ары карай маселе өзүбүздө экен. Ошону менен бирге чет өлкөлүк мекемелерибизге Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу үчүн арыз менен кайрылууда жарандар биометрикалык каттоодон өтүшөт дейт. Мына, бир эле учурда эгерде биз жалпы жарандык паспорт алабыз десек, Бишкекке, Кыргызстанга баруунун кажети жок азыр. Өзүңүздөр ушул мекемелерге келип, жалпы жарандык паспорт ала турган болсоңуздар, ошол эле учурда биометрикалык каттоодон дагы бир учурда өтөсүздөр. Экинчи, биздин кендирибизди кескен маселе, канча жылдан бери какшап жүрүп, жетишпей аткан маселени мына ушул жерде ачыкча калтырылып атат. Жакында дейт, биз токтом кабыл алдык дейт. 25 ноябрда 632 токтом кабыл алдык. Анда Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасын пайдалануу жана консулдук эсепке алуу, консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жөнүндө токтом кабыл алдык дейт. Демек, бул деген биздин өзүбүздүн телефон менен үйдө олтуруп алып, тийиштүү баракчага кирип, ошол жерден консулдук каттоодон өтүп койсоңуздар болот деген сөз.
Biz 2017, 2016, 2015 жылдары дал ушул маселелерди коюп, кайра көтөрүп келгенбиз. Мына жерде аксакалдар отурушат. Ошондо эмне дедик эле биз? Жиберген акчабыз адал, биздин добушубуз арамбы деген маселе койгонбуз. Туурабы? Эсиңиздерде барбы? Демек, мен макул эмесмин. Жана укугум бар деген кыймылдардын ишинин эң алгачкы жемиши мына ушул. Мына ушул сиздердин талабыңыздардын аркасында. Мына ушул иштер жүрүп баштады. Мындан ары карай биз аны күчөтүшүбүз керек. Ким тарабынан? Өзүбүз тарабынан. Кантип? Консулдук эсепке киришибиз керек. Мына кече БШК менен биздин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги биргелешкен жыйын өткөрүштү. Биздин активдүү жарандар барып катышты. Ошол жерде бир топ маалыматтарды уктуңуздар, көрсөңүздөр керек. Менимче дагы андан толугураак маалыматтар чыгат. Эгерде Кыргызстандын жараны, кыргыз жараны бул мамлекеттин жарандыгын алып алган болсо дагы консулдук эсепке кирип шайлоого катышуу укугу бар дегендей маселе болуп атат. Себеп бизде эки мамлекеттин ортосунда кош жарандуулук жөнүндө келишим жок. Сиздер баары бир ошол киндик каныбыз тамган жападан жалгыз мамлекетибиздин жараны болуп эсептелесиздер. Мен бир канча жолу баса белгилеп айтканмын. Африкада жүргөн кыргыздын дагы чөнтөгүндө кыргыз паспорту болуусу керек деп. Мына ошонун биринчи кадамдары ушул. Эми маселе өзүбүздө калды. Канчалык даражада ошол укугубузду колдонобуз? Мен өткөн жылы келгенде ушул суроону бергенсиздер. Ушул укукту алып бересизби деп. Биз аракет кылабыз. Башынан аракет кылып келатабыз. Укукту алып беребиз. Бирок эми сиз ошол укугуңуздан пайдалангыңыз келеби? Эми маселе өзүбүздө калды. Бул кандай деген маселе? Казан табагым бар. Ошол казанга салуучу нерсем жок. Ошол казанга салып бере турган бир нерсеңиз барбы деген маселе койдуңуздар да мага. Казан десе жана Рахман эке айткан шорпо шилең эмес. Мен түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам. Биз казанга ошону салып бердик. Эми ошого от жагып, кайнатып, ошону жейсин байланайын садаган. Же отун жок деп ыйлайбызбы эми? Кандай кылабыз? Эми өзүбүздүн эркибизде, өзүбүздүн аракетибизге жараша. Дагы мындан ары карай жогоруда аталган токтом чет мамлекеттердин аймагында жүргөн жарандарыбыздын консулдук эсепке туруу жана консулдук эсептен чыгуу жол жоболоруна тийиштүү иш чараларын дистанттык. Бул деген аралыкта деген сөз. Ага таң калбаш керек да, бул расмий министрдин жообу. Дистанттык деген бул алыс аралыктан туруп дистанттык негизде жана акысыз түрдө жүргүзүүгө багытталган дейт. Көрдүңүздөрбү? Акча талап кылбайт, бир нерсе сурабайт, тек гана тийиштүү жерге кирип, биз баягы электрондук каттоону жүргүзүп баштадык эле, аябай көптөгөн суроолор келип баштады. Кире албай атам, ача албай атам, кантип катталат? Анан мен могул жердеги жигиттерге, кыздарга кайрылдым. 3-4 катталган кишилерди видео сабак кылып өткөрүп коюңуздарчы деп. Кантип катталыш керек экен? Жөнөкөй эле бир эле кнопка менен каттала турган нерсеге кайра сурашат да. Кантип катталам деп. Бир канча операция менен баягы YouTube'тун бир баракеттерине, кычыктарына кирип кетет дагы, а бул жерден кире албай атат да. Мен ушуга аябай таң калдым мен. Жөнөкөйлөштүрүлгөн нерсеге. Эми урматтуу биздин Кыргызстандын байлыгы болгон сиздер, мен айтам, Кыргызстандын байлыгы жердин алдында алтын эмес, көмүр эмес, темир эмес, Кыргызстандын байлыгы жердин үстүндө басып жүргөн кыргыз эли деп айтам да. Мына ошол байлык сиздер. Консулдук эсеп. Рахмат. Мына караңыздар, консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасы жаңы киргизилип жатканга байланыштуу жөнгө салуу иштери жүргүзүлүп жатат.
Биздин оюбуз боюнча дейт Тышкы иштер министрлиги. Бул иштер 20-жылдын 1-кварталына чейин аяктап, жогоруда белгиленген система толук кандуу иштеп баштайт дейт. Ана 1-квартал болуп турган болсо, 1 ай калыптыр. Февралда өтүп кетти деп эсептейбиз. Атам Раматулла айтчу эле, орозонун 5 күнү калганда 5 күнгө өттү орозо эмне калды депчи. Ошол сыяктуу марттын аягына чейин толугу менен бүтөт деген маселени коюшууда. Мындан сырткары бардык тийиштүү маалыматтарды, тапшырмаларды министрлик тарабынан республикабыздын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашыруу, биометрикалык маалыматтарды чогултууну көздөп, көчмө жыйындарды уюштуруу биз талап кылганбыз ушуну. Керекпи? 25-30 кыргыз жаран иштеп аткан базарга чейин баргыла деген талапты койгонбуз, туурабы? Издегилер. Элдин эсебин алгыла. Мына ошону көчмө жыйындарды уюштуруп, маалыматтандырууну ар кандай формаларын, мунун ичинде жолугушууларды өткөрүү. Кечеги жолугушуусу ошо 1-жолугушуу деп эсептейли. Электрондук маалымат таратуу, социалдык тармактардын түрдүү платформаларын колдонуу жолдору аркылуу шайлоочулардын санынын өсүшүнө багытталган тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү тапшырмалары берилди дейт. Мындан дагы сырткары Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен дейт, Италия Республикасында, Франция Республикасында, Кыргыз Республикасынын элчиликтерин, ал эми Якутск, Иркутск, Южно-Сахалинск жана Сургут шаарларында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңселерин уюштуруу боюнча маселелер иштелип чыккан дейт. Мына урматтуу агайлар, эжекелер, карындаштар, инелер, мына мен макул эмесмин деген кыймылдын биринчи түшүмү ушул. Менин укугум бар. Менин укугум бар деген кыймылдын алгачкы түшүмү ушул. Макулсуздарбы? Муну парламентте отурган бир да партия көтөргөн эмес. Парламентте жок, парламентке киргизбей койгон бүтүн Кыргызстан партиясынын 5 жылдан бери, керекпи 10 жылдан бери какшап келаткан сөзү ушул. Демек, биз сиздер менен бирге жалгыз партия эч нерсе жасай алмак эмес. Биз парламентте отурган партияга караганда парламентке киргизбей койсо дагы биз сиздердин укугуңуздарды, ар бирибиздин укугубузду кош колдоп, мына алгачкы түшүмүн колубузга алып атабыз деген жыйынтык ушул. Экинчиси, мына кече жакында Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан экинчи расмий жооп алып атам. Бул жерде жазып атат. Айтып келип, баягы токтомдор боюнча өкмөт бүт баарын токтоду, консулдук эсепке алуу жана консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекиттик деп атат. Демек, жобонун 11-пунктун алайык, Кыргыз Республикасынын жарандары консулдук эсепке туруу үчүн өзү барбастан Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий электрондук дарегине же ыйгарым укуктуу органдын порталына ушул пунктта каралган документтерди, бул деген түстүү сүрөттү электрондук тартипте жиберип, сканерленген түрдө жиберүүгө укуктуу дейт. Андан сырткары баарыңыздар жазып алсаңыздар болот. Шайлоо өткөрүү жана референдум боюнча Борбордук комиссиянын расмий сайтында тизме chekit.gov.kg тизме аттуу шайлоочулардын порталы жайгашкан. Мана ошого катталып туруп, өзүңүздүн аты жөнүңүздү ошол жерден таап алсаңыз болот. Эми эч кайда баруунун кажети жок. Эч кимдин колун карап, мени каттоодон өткөрүп кой деп жалдыраштын кереги жок. Түшүнөсүзбү? Кандай жеңилдик деп. Мына расмий түрдө бул жоопту алгандан кийин ушул жерде дал биздин Москвада маселе койгонсуздар. Мен эсимде ким койгонуна чейин. Кыргыз Республикасынын мыйзамы аябай катуу бузулат деп маселе койгонбуз. Эмнеге? Мамлекеттик ишканада иштеп аткан азаматтар шайлоо комиссиясына мүчө боло албайт деген маселени койгонбуз. Конституцияда ушундай талап. А бирок Москвада эмне болду? Жалаң элчиликте иштеген азаматтар
шайлоо өткөрүштү. Туурабы? Туура. Ошол азаматтар өткөрдү. Бул жерде аксакалдардан же апалардан, эжелерден бирөөнү киргизип койгон жок да силерде бизге мишөө болгон. Туурабы? Мына кечээки жыйында айтышыптыр. Туура, эми өзүңөр көрсөткүлөр. Кимди көрсөтөсүңөр дегендей. Андан сырткары азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамына ылайык участкалык шайлоо комиссиялары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деген жаңы талаптарды аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө деп мага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Абилов деген мырза расмий жоопту жиберди. Мен ушул жаңылыктарды окуу менен баштадым. Эмнеге? Себеп биздин келгенибизден, сиздер менен жолугушканыбыздан, биздин кайрылууларыбыздын натыйжасында мына Тышкы иштер министрлигинин расмий жообу, президенттин аппаратынын расмий жооптору биздин ушул мезгилге чейинки коюп келаткан талаптарыбызды аткарып баштады деген белги. Эми кеп өзүбүздө биз кантип колдонобуз эми? Урматтуу мекендештер, биздин тагдырыбыз мына кечээнин атын ушундай коюпсуздар. Өлкөнүн тагдыры биздин колубузда деп. А мен тескери айтат элем. Өлкөнүн тагдыры менин колумда деп айтылат. Менин колумда. Мен мына биздин республиканын гимнин ойноп атканда, ырдап атканда айтат элем да. Муну сырттан байкап турган киши жазганда ал гимнди. Өркүндөй бер, өсө бер дейт. Өз тагдырың колуңда дейт. Билгениңди кыл деген сөз да. Үчүнчү киши айтып атат да муну. Мен ошол сөздөрдү өркүндөйлү, өсөлү, өз тагдырым колумда деген сөзгө алмаштыралы деп эчен жолу кулак кактым, бирок аны түшүнгөн киши болбой койду. Сиздер теманы аябай сонун коюпсуздар. Өлкөнүн тагдыры биздин колубузда деп. Сиздер экинчи жагынан алганда биздин деген сөзү мага аябай жакты. Эмнеге? Себеп биз сыртта жүргөн менен өлкөмдүн тагдыры ушул жакта жүргөн биздин колубузда дегендей ураан болуп калат деген үмүт болду. Эми адаттагыдай эле бул жерде суроолорбу? Эми жыл дегенде каяына жылдырабыз эми? Бир кадамдан же болбосо алдына мына жерге өтүп отура аласыздарбы мына жерге? Bir kadar aldığına cılgılar mı bana? Kılıçlar bir kadar. Menajerke kelebek mi olsa buna müşke? Ya o közü. Bana yakın kelebek mi olsa? Kelebek. Müşke bana kadar. Бизге место жок калуу. Эми акырын жылай беребиз. Убакытты созбой мен жоопту баштайын. Ассаламу алейкум дейт. Россиянын тышкы иштер министрине кат жүзүндө жолдоо жөнөттүң эле. Жыйынтыгы кандай болуп чечилди дейт. Мен жыйынтыгы чыгаар замат сиздерге жообумду берем. Жыйынтыгы келер замат. Биз Россиянын тышкы иштер министрлигине эмес, эки кадам ары жактагы турган ак үйгө жиберсек, 1,5 айда жооп келди. Анан Россияга кечээ жибердик, бүтүп туралы бир аз. Менимче оң чечилет деген үмүттөмүн. Себеп бул демилгени мен өткөн жылы баштадык эле. Бул демилгени айткандан кийин Россиянын тышкы иштер министри Украинадагы шайлоо боюнча пикирин билдиргенде экөөбүздүн пикирибиз дал бир жерден чыкты. Менимче оң чечилет деген ишеним чоң. Разаков Баткен жерин алмашуу боюнча протокол мыйзамдуу деп эсептейсизби дейт. Жер боюнча алмашуу боюнча протоколду
кандай мыйзамдуу экендигини эч ким чече албайт, ошол жердеги жашаган көчөнүн эли чечиш керек. Ошол жердеги жашаган айылдын эли чечиш керек. Ошол жерде айылдык кеңештин чечими болуш керек. Себеп ошол айылдын арыгы кайсы жерден өтөт, арыктын аркы бетиндеги терек кимдики, берки бетиндеги тыт кимдики, ээси билбесе разак каяктан билет аны. Ошондуктан Баткендеги биздин жарандарыбыз эмне деген маселе коюп атат? Биздин жергиликтүү калктын эл ишенген өкүлдөрүнүн комиссиянын курамына киргизгиле деген маселе коюп атат. Эмнеге мынча коркушат ошолордон киргизгенге менин акылым жетпейт. Кудай жалгасын деп эле ушул аксакалдарды эжелерди киргизип койбойбу? Кандай дейсиңер? Айрыңар менен чечкиле, кандай чечсеңер биз колдойбуз деп. Бул жерде бир бала канча пакшал айтышып атат, биз Разаковго ишенбейбиз деп атат. Мынча калкалай билбейм. Кече өчөшкөндөй болуп, Рахман аке бир жерде айткан экен. Кызматтан көтөрүлгүң келсе, Мадумаровду карала дагы, Мадумаровду шыласаң тез көтөрүлөсүң деп кайрылыптыр да. Мен айттым, сиз жол ачпайсыз да аларга деп, расында. Каралай бер, тез көтөрүлөсүң деп чакырып таштапты. Башкачараак ойлосо болбой эле. Эми ошону кызматтан алгыла биз ишенбейбиз деди да, кече өчөшкөндөй болуп, жаңы чечим кабыл алып, чек арага жалгыз ушул киши жооп берет деп кайрадан бекитти. Бул эмне болгон тескерелик? Бул эмне деген карыз? 20-жылы шайлоо участкасы Москва боюнча шайлаганга болобу же өткөн шайлоодой шайлай калабызбы? Дагы да шайлай беребиз, деп Замирбек деген жазыптыр. Рахмат. Мен азыр түшүндүрүп бердим, сиздин сурооңуз келгенче Замирбек мырза. Эми электрондук каттоодон өтүп, өзүңүздү тизмеден таап, расмий түрдө талапты койгонго 100% өзүңүздүн укугуңуз бар. Дагы мындай бир өзгөртүү киргизилген. Башта Кыргыз Республикасынын расмий мекемелеринде гана деген болсо, азыр ошол сөз алынып, эгерде биз өткөндө сөз кылдык, мүмкүн бир базарда, бир Москванын районунда 2000ден ашык кыргыз жарандары ошол жерден каттоодон өтүп койсоңуздар, бизге шайлоо тилкесини ушул жерден ачкыла деп талап койгонго укугуңуздар бар. Караңыздарчы, укугуңуздар бар. Мен Россия Тышкы иштер министрлигине кайрылганымдын себеби, эгерде биздин жарандар кайрылып калса, толук кандуу көмөк көрсөтүп берсеңиздер деп кайрылдым. Анан азыр айтышып атат кээ баягы мындайда иш маселе чечилейин деп калганда ээси көбөйө берет да. Мен ага кызганбайм. Муну айтыштын өзүнөн титире отурган азаматтар кече айтып атыптыр. Мен демилге көтөрдүм эле. Демек, бул иш кыймылдап баштаптыр да бул тараптанчы. Баягы көчмөндөр оюндарындай да. Бишкекте эле жан баштап жатып өткөрүп коюшкандар, көбүп чыкпады. Акыры айттым, бердим мен силерге. Мунун ээси ким дейт? Ээси кылым карыткан кыргыз эли. Булакты сен чабасың, эл чабат. Кыз комайды сен чабасың, эл чабат. Жаа бар ата турган жаа, жок, элден калган. Бул оюндардын автору биздин элибиз. Эл болбосо ал оюн болбойт. Ушинтип тутулдум акыры. Мен эле деп көкүрөк каккандар аябай көп чыкты. Ошол сыяктуу муну сыртта жүргөндөрдүн укугун калыбына келтирүү боюнча дагы иш аракет жакшы жүрүп баштаган экен. Бул жакшылыктын нышаны. Демек, элчиликтин деңгээлинде, Тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде биз ушу маселени көтөрүп аттык эле деген сөз чыкканы бул жакшы ишара. Ага кубанышыбыз керек. 20 жыл математика, физика мугалими болуп иштеп, диплому деп ишсиз калдым. Специм жалпы техникалык билимибиздин эмгекке үйрөтүп, мугалим стаж дипломдон жогору деп ойлойм. Сизчи дейт. Илим менен билимдин айырмасы чоң болот. Бул жердеги сурооңузду мындай деп жооп, агай болуп иштеген болсоңуз ушундай суроо беришиңиз керек да. Сиз илимдүү кишиге ишенесизби
же билимдүү кишиге ишенесизби деп сурасаңыз болмок да. А менин жообум бирөө. Мен билимдүү кишиге көбүрөөк ишенем. Илимдүү келесе олорду көп көрдүк биз. Академиктерди көрдүк. Докторлорду көрүп атабыз. Билим жок. Тескерисинче 80-деги тоонун башында жашаган абышканы 80-деги кетмен чапкан дыйканды көрүп атабыз. Алар билет. Арпаны качан сугарыш керек? Буğdayды качан себиш керек? Академиктерин билбейт. Алар илимдүү, бирок билимсиз. Мусулманчылыкта да ушундай деп айтат. Билесизби? Амал кылган башка, а ошону билген башка. 5 убакыт намаз окуш керек десе керек дейт, бирок окубайт. Ошон үчүн билимдүүлөр булар амал кылгандар, а илимдүүлөр алар теорияны өздөштүрүп алгандар. Кандай дейсиздер? Рахман Разыков бул практик. Эмнеге? Бул өзү жазат, өзү окуйт, өзү аткарат, өзү элге жеткирет. А кээ бир азаматтар бар. Баягы жашыруун аттары менен жазып коюп, бирөөлөрдүн колуна берип коет. Сен окуп кой деп. Башак бир нерсе болуп кетпесин дегендей да. Ошол сыяктуу илимдүү кишилер өтө чатак болот. Аксакал, мен сиздин сурооңузга жооп бердимби деп ойлойм. Ошондуктан баягы билим деген бул дипломсуз билим. Дипломдон бийик турат. Кантип силер элестеттилер? Искусство доктору, консерваториянын ректору, же кафедранын жетекчиси колуна теше берип, 1 метр өрүп берип койсоң, комуз чаба албайт. Комузду айылдап отурган абышка чабат. Анын билими жок. Диплому жок, анын билими бар. Району Баткен району өзү директор, завуч, тарбия завучту шайлап койду. Платформасын жаздырып, жарыштырыш керек, шайлоо өткөрсө. Эми депутаттарды жарыштыра албаган ошо мектептин директорун жарыштыра алган. Биз биринчи ошо депутаттарды жарыштырып алалы. Кечээ бир азамат айтты го, сатканда мындай дадыгыраак сатылады. Дагы бир азаматыбыз айтты, булар 12 миң кылса, мен 13 миң кылып берем деп. Баягы базардагы дәрдәнче да. Мен ошолорду ошондой эле деп эсептейм. Аны дагы Рахман аке жөн койбой, анда сахнага алып чыкты. Анан бул киши жаман көрүнөт. Бул жөнүнө ошолордун сөзүн кайталап койду. Адахан Кемсанбаевич, сиз өз каалооңуз менен жумуштан кеткенде эмне себеп болгон? Мен бул көп айтып бердим. Эмне себеп болгон? Ошол себептерден сиз өз учурунда эл менен жолугуп айткан эмессиз дейт. Сиздин үйүңүзгө кирип айтпасам, мен маалымат жыйынын өткөрүп айтып кеткенмин. Мен эл үчүн кызматтан кетип бартам дегенде маалымат жыйынын өткөрүп, жакшынакай кылып түшүндүрүп айтып кеткенбиз. Атамбаев учурунда ушундай жолугушуулар болгон эмес дейт. Менден ашык жолугуштум деген киши болсо турсун ордуна. Менден көп районду кыдырдым, менден көп Кыргызстанды кыдырдым, менден көп Россияда эл менен жолугуштум десе бирөө болсо турсун. Жок да. Анан өзүңүз келбей калсаңыз эле, өткөндө бирөө айтат да, бир жазуучу жөнүндө сүйлөп атсам, ошондой жазуучу барбы дейт. Дүйнөлүк классикадан. Бар ошондой жазуучу десе, мен окуп атырмын, андай жок болсо керек дейт. Ошондой да. Азыркы бийликке эмнеге каршы чыгуудасыз? Билген кишиге алда сиз да Ош областынын лидерисиңер дейт. Мен Ош областынын лидери эмесмин. Мен бир айылдын кулуну эмесмин. Мына президенттик шайлоо болуп атканда дал ушундай суроону берди. Биздин айылдын кулуну да дейт. Айылымдын кулуну болсо айылыңа алып барып байлап ал дедим. Чыгарба. Мен эл аралык деңгээлге кеткендеги кыргыздын жоргосун издеп атам дедим. Айылдын кулунун издеген жокмун мен. Улуттун жоргосун издеп атам мен. Мен областтык эмесмин, райондук эмесмин. Ошон үчүн биздин партия бүтүн Кыргызстан. Коктук эмес.
азыркы бийликке эмнеге каршы чыгуудасыз дегенди, эгерде өткөндө айттым, азыркы